Ассаламу алейкум достор, катталчылар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Мына ошентип кайрадан эле Жалал Абад областы Жергетал айылындабыз. Мына ушундай күчтүү мына кыргыз жылкысы сатууга коюлуп атат. Шашылабыз достор. Мында мурун деле буга чейин дагы улакка өтө ишеничтүү жарап келген дейт. 100% кепилдиги менен берем дейт. Мына кыскасы азыр ушул ат менен танышабыз. Мен де биринчи жолу көрүп турам. Атасы жанында турат. Атыңызды ким дедиңиз? Адис. Адис акебиз. Мына тартайын десем мен тартпай эле кой деди. Ооба. Бул жерде ат туугандар. Атка баа берип, аттын кандай экенин мындай көз салып баа берип турабыз. Анда Адис аке кеттик, бунун маалыматын бир баштан берели. Бу азыр жашы канча болду? Жашы 3 асый болду. 3 асый. Улагы тамай. Улагы тамай. Сиздин колуңузга качан келген бул? Жашынан бери эле? Жашынан бери эле мен колумда. Улагын өзүңүз даярдадыңыз? Улагын өзүбүз даярдаганбыз. Улакка баягы буга чейин айтып өттүңүз, эми элдин баары билет кандай экенин. Мына эми элге салынып атат, тааныгандар жазат. Негизи эле канчалык мындай пайыз деп коет го. Канча пайыз жооп бересиз улагына, ака? Ат өзүнүн улагына гарантияда өзүнүн алы жеткен жерине чейин барат. Кайтып, коркуп, чалкасынан таштап кайып кетпейт. Эме кылган жерге чейин барат, турат ат. Күчү жеткен жерине чейин аракет кыла берет, Кыскасы, алигитип кайып, аркага таштап андай жок. Андай жок. Жакшы. Бу жанагындай сорундары барбы ака? Палбандар чапканбы? Жок, буну алганда 1 жыл чаптык. Укам бир 2 жолу жерде улакта 2000 сомдон 2-3 жолу таштады. Майда улактарда дең, а? Майда. Ошондон эле Россияга кетти укам. Атты калтырып коюң, чабам деп. Ошондон бери кулгазыкта турат. Азыркыга чейин чабыл элек, азыркыга чейин кулгазыкта. Жакшы. Азыр ат күчүндө экен да, мындайча айтканда. Анда эмесе аттын жанына барайлы дагы бир сыйра көрсөтөлү дагы, анан нары бери чуркатып, чуркатсак боло берет да? Болот. Анын маалыматты дальше улайбыз достор. Макей. Жануар. Кыргыз жылкы. Мына ушундай болот туугандар. Мына кабак башы, мына тишин дагы көрсөңүздөр болот. Көрүнүп атат. 3 асый дедиңизби? 3 асый. Мойну туугандар. Көкүрөк, төшү, буту колу жанагындай чачыктуу экен. Бирок ишик көрүнбөйт. Таза экен, тебеленген жери да жок экен. Тебеленген жери жок. Аркаңкы буту. Могул жерлерин көбүрөөк тарттайт. Ишик билинбейт. Адис ака, бу колго кандай атыңыз? Колго жош, карап. Өзүбүз эле карайбыз. Тебип андай адат жок, жаман пейли жок. Такагачы? Такага турат. Эми такага азыр кармап эме кылбай калышты го, бардыгы эле асмак алып барып. Асы эле такаланып келген, Ооба, асы эле такаланып келген. Жакшы. Жеп ичиши жакшы эле окшойт. Жеп ичиши жакшы, гарантия жеп ичиши. Улагы гарантия. Үйүргө койгонсузбу, койгон эмессизби? Жок, үйүргө коюлу элек. Үйүргө коюлбады. Мына быштысында келген экен да сизге. Мындай үйүр коюлган эмес экен, улагы мына өтө жакшы деп атат. Мындай эмблемасы бар экен, доллар. Жакшы. Адис ака, бу акчасын канчага коебуз? Аттын акчасын эми 300 000 деп атам мен. Келсе сүйлөшөбүз. Кем болот? Кем болот. Маке достор, 300 000. Аттын жүрөгү баланат го. Буйруса мына жана жакшы пул демекчи. Жүрөгү жайында. Атка жараша эле баа койдуңузбу? Аттын өзү эми мындан чоң аттар деле бул кылган ишти кыла албайт да. Барат дагы, турат дагы да. Ошо алы жетишинче. Акчасына жараша коюп атасыз. Ооба.
Мынакей достор, жерге талда турат таза кыргыз жылкы. Колдон келишинче маалыматын бердик. Кичине аракеттерин нары бери буруп көрсөтүп коелучу. Тизгинде экен жаны. Ат жакшы экен. Балбан жылкы экен. Жанар. Ошол жактан ака. Кой бере соонека. Жанар. Камчысы жок эле.